Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир пенденин бейиштен дагы, дозоктон дагы орду болот. Пенде дозоктогу ордунан кантип азат болуу жолун үйрөнүш керек. Жана Аллах Тааладан муну ошону сураныш керек. Аллах Таала кайсыл амалдарды аткарса, дозоктон анын мойнун азат кылат. Дозоктогу ордунан аны бошотуп, бейиштеги ордуна жеткирет. Мына ушуга аракет кылыш керек. Канткенде өзүнүн мойнун дозоктон куткарат. Өзүнүн үй бүлөсүн, өзүнүн туугандарын, жакындарын, өзүнүн досторун канткенде ошол орундан азат кылат. Мына ошол нерсеге пенде кам кылып, ушуга аракет кылышы керек. Аллах Таала берген бул өмүрдү мына ушуда пайдаланып калыш керек. Агерде өмүрдү текке кетирип жибере турган болсо, дозок отунан башын азат кылбай кеткен болсо, эртең кыямат күнүндө муну ошол дозокко түшүп, жанагы ордунда азапка душар болуп калышы мүмкүн. Мына ошондуктан ар дайым пенде Аллах Тааладан дуа кылып, суранып, жана шарият көргөзгөн амалдарга бекем боло турган болсо, Аллах Таала иншалла кыямат күнүндө муну дозоктогу ордунан аны азатка чыгарат, бейиштеги ордуна тезирээк жеткирет. Мына ошол дозоктун үстүндөгү сирот көпүрөсү бар. Дозоктон качан өтөбүз дегенде, ошол сирот көпүрөсү аркылуу гана кутулуп өтө алабыз. Агерде сирот көпүрөсүн өтө албай турган болсо, пенде дозоктогу ордуна түшүп, азапка душар болуп калат. Мына ошол сирот көпүрөсүнөн бизди эртерээк өткөрүүчү, дозок отунун азабына душар кылбай турган, андан сактай турган амалдар бар экен. Мына ошолордун кээ бирин биз айтып жатабыз. Мына ошодон бүгүнкү 19 амал бул исбагул вуду. Толук дарат алыштык. Дарат алган кезде шашкалактап, чала албастан бардык мүчөлөргө толук суу жеткирип дарат алыштык. Жана ошондой дарат алган кезде анын мустахабтарын, сүннөттөрүн дагы толук кылып алыштык. Бул эртең кыямат күндө пендени дозок отунан куткара турган амал болуп эсептелинет. Сирот көпүрөсүндө дозок отуна душар болбостон чагылгандай тездикте өтүүгө жардам берет. Дарат бул жөнөкөй амал эмес, өтө улуу ибадат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул даратка бизди буйруган. Жана пайгамбарыбыз өзүнүн хадистеринде дараттын көптөгөн фазилеттерин айткан. Дарат бизге жеңил көрүнгөнү менен анын артында толоо сооптор бар. Бизди күнөөлөрдөн тазалайт. Биздин жашообузга береке берет. Биздин ишибизди жеңилдетет. Мына ошол менен биргеликте эле биздин денебизди дагы тазалайт. Ар кандай оорулардан бизди алыс кылат. Мына ошол фазилеттердин дагы бири кыямат күнүндө бул пендени сирот көпүрөсүнөн өтүүгө чоң жардам берет. Дозок азабынан куткарат. Бул нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Вайлул акаб минан нар асбигул вуду" дейт. Пайгамбарыбыздын доорунда кээ бир сахабалар шашкалактап дарат алып, ошол буттарына, тамандарына суу жетпей калган кезде пайгамбарыбыз ошону көрүп, тапандарга дозоктон от болсун деген. Суу жетпей калган тамандарга дозоктун оту болсун. Эгер дарат ала турган болсоңор, толук дарат алгыла, бардык мүчөңөргө толук суу жеткиргиле деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Демек, мындан түшүнөбүз, ким дарат алган кезде толук албай кала турган болсо, мына ошол жер эртең дозокко күйүп калат экен. Мына ошол жер дозоктогу ордундагы азапка татыктуу болуп калат экен. Агерде биз толук дарат ала турган болсок, анда бизди дозоктон азат кылат экен ошол жерибиз. Дозоктон кутулат экен инсандын мүчөлөрү. Мына ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз даратка өтө чоң маани беришибиз керек. Сөзсүз түрдө намаздын шарттарынан бири бул дарат алуудан окуш керек. Агерде ким намаз окубай турган болсо, бул дарат албайт. Биз күнүнө жок дегенде 5 ирет дарат алып турабыз. 5 ирет өзүбүздү дозоктон азат кылып турабыз. Дозоктон куткарып турабыз. Ал эми ким бир күндө 5 убакыт намаз окубастан дарат дагы албай жүрө турган болсо, Аллах сактасын, бул эртең дозокко түшүп калуу коркунучу бар. Эгер намаз окубай турган болсо, дарат дагы албай турган болсо, бул эртең жанагы биз айткан дозоктогу ордуна кирип, азапка түшүп калуу коркунучу бар. Эртең сирот көпүрөсүндө дозоктун отуна күйүп калуу, дозоктун жалынына душар болуу катуу бир коркунуч бар. Ошондуктан биз даратка маани беришибиз керек.
намаздарга маани беришибиз керек. Буга аракет кылышыбыз керек. Өзүбүз аракет кылып, өзүбүз үчүн намаз окубай турган болсок, өзүбүздүн дарат алып, өзүбүздү дозоктон азат кылууга аракет кылбай турган болсок, бул бир адамдын ордуна экинчи адам дарат алып бере албайт. Бир адамдын ордуна экинчи адам намаз окуп бере албайт. Канчалыгага миллион берген болсоз дагы, сиздин ордуңузда намаз окуган болсо, анын намазы өтпөйт. Ошондуктан сиз өзүңүз намаз окуп, өзүңүз дарат алып, мойнуңуздагы парызды өзүңүз түшүрүш керек болуп эсептелинет. Андан кийинки 20 амал бул эртең менен мына ушундай зикир бар. Эртең менен кечки зикир бар. Мына ушул зикирди ким 4 иреттен айтып жүрө турган болсо, анын бардык мүчөсү дозоктон азат болот. Ким бир жолу айта турган болсо, анын дозоктон 4төн 1 азат болот. Ким 2 жолу айта турган болсо, ал дозоктон жарым азат болот. Ким 3 жолу айта турган болсо, анын дозоктон 4төн 3 бөлүк азат болот. Ким 4 жолу айта турган болсо, анын дозоктон толук азат болот. Эртең менен ушул дуаны 4 рет айтыш керек. Ал эми кечине дагы 4 рет айтыш керек. Ал эми 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу айтып койсо деле болот. Бирок 4 жолу айтып коюштук бул жакшыраак болуп эсептелинет. Бул дуа пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келет. Мен кала хина юсбих ау хина юмси. Ким эртең менен таң аттырганда ушул дуаны айта турган болсо дейт. Же кечинде, кеч киргенде ушул дуаны айта турган болсо, Аллахумма инни асбахту ушхидука ва ушхиду хамалат аршик ва малаикатика ва жамиа халқика аннака анталлах аллади ла илаха илля ант ва анна Мухаммадан абдука ва расулук атакаллаху рубаху минан нар. Ким ушул дуаны бир жолу айта турган болсо, Аллах тааланын 4төн 1 бөлүгүн дозоктон азат кылат дейт. Ким 2 жолу айта турган болсо, анын жарымын азат кылат дейт. Фаман кала саласан, ким 3 жолу айта турган болсо, анын дозоктон 4төн 3 бөлүгүн азат кылат. Фаин кала арбаан атакаллаху минан нар. Ким 4 рет айта турган болсо, Аллах таала мунун бардык мүчөлөрүн дозоктон азат кылат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек, ушул дуаны дагы биз жаттап коюшубуз керек. Бул Аллахумма инни асбахту ушхидука واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك деген дуаны жаттап коюшубуз керек. Эми алымдарыбыз айтат, эмнеге буну 1 рет, 2 рет, 3 рет деп бөлүп атат дейт. Анткени мына ушул дуаны 4 рет кайталаганда мунун ичиндеги тамгалары 360 болот экен. Ал эми инсандын 360 мууну бар. Мына ошол 360 мүчөсүн дозоктон азат кылат дейт. Ким 4 жолу айта турган болсо деп алымдарыбыз айтат. Демек, бул дуага дагы биз жалкоолонбостон жаттап эртең менен кечинде айтып жүрө турган болсок, Аллах таала кыямат күнүндө бизди Сирот көпүрөсүндө дозоктон эсен аман сактап өткөрүүсүнө чоң себепкер болот экен. Андан кийинки 21 амал бул 3 нерсени камтып кеткен. Ифжаус салам, саламды жайылтуу, ва итаамут таам, кедейлерге, муктаждарга тамак таратуу, ва кыямул лайл, түндөз тахажжуд намазга туруштук. Пайгамбарыбыз айтат: Айюхан насу афшус салам. Эй адамдар, саламды жайылткыла. Бири-бириңе жолуккан кезде ассаламу алейкум деп учурашкыла дейт. Тааныган адамыңа дагы салам бергин дейт. Ва атимут таам, жана кедейлерге, жесирлерге тамак бергиле. Аларга тамак тараткыла. Ва саллу ва насу ниям. Адамдар уктап жаткан кезде түндөз туруп тахажжуд намаз окугула. Тадхулул жанната бис салам. Мына ошондон силер бейишке сак саламат киресиңер деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Алымдарыбыз сак саламат киресиңер дегендин маанисин айтат. Бул Сирот көпүрөсүндөн өтүп аткан кезде эч кандай дозоктун азабына душар болбостон, эч кандай кыйынчылыкка, машакаттарга душар болбостон бейишке кирип барасыңар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте убада берип атат дейт. Демек, 3 амал экен. Биринчиси саламды жайылтыштык. Бул өтө сооптуу амал. Bundan da başka faziletler öte көп саламды жайылтуунун. Экинчиси жетим жесирлерге тамак таратуу экен. Аларга садака кылып туруу экен. Ал эми үчүнчүсү бул тахажжуд намазы окуу экен. Тахажжуд намазындагы фазилеттери өтө көп бизге белгилүү болгондой эле. Андан кийинки дагы 21 амал бул кимдин бул дүйнөдөгү акыркы сөзү жан берип аткан кезде ла илаха иллаллах валлаху акбар لا إله إلا الله وحده لا شريك له
La ilahe illallahu lahul mulk ve lahul hamdu. La ilahe illallahu la havle ve la kuvvete illa billah деген сөз бола тұрған болса, бұл инсандағы дозақ отын көрбейді деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге хабар берген. Демек, инсандың өзіне қачан шахадат келеді? Инсан жан беріп отқан кезде қасан ушул улуу сөз насип етеді? Егерде тирүү кезінде мына ушул шахадаға ылайыктуу жашай турган болсо, мына ушул келменин көргөзмөлөрүндө жүрө турган болсо, шариаттын буйруктарына моюн сунуп жүргөн болсо, анын тыюуларынан тыйылып, ихластуу пенде болгон болсо, такыбачылыкта жашаган болсо, Аллах Тааланын сүйгөн пендеси болгон болсо, күнөөлөрү кечирилген пенде болгон болсо, жан берип аткан кезине дагы акыркы сөз мына ушул болот. Ал эми кимдегин бул дүйнөдө намаз окубаган болсо, парыздарды өтөбөгөн болсо, ажылыкка барбаган болсо, кудурети жетип туруп деле закатын бербеген болсо, арам иштерден тыйылбаган болсо, зына кылган болсо, арак ичкен болсо, процентке акча жеген болсо, бирөөлөргө зулум берген болсо, Аллах Таала буйрук кылган хижабын кийбей турган болсо, көзүн арамдан сактабай турган болсо, жана дагы башка чоң күнөөлөрдөн сактанбай жүрө турган болсо, мунун акыркы сөзү дагы мына ушул шахада келмесине насип болбой калат. Эмне жөнүндө көп сөз кылган болсо, дүнүйө жөнүндө көп сөз кылган болсо, акыркы сөзү дагы мына ошол дүнүйө болуп жан берип калат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз жүрөгүбүзгө бул ла иляха иллаллахты киргизген аракет кылайлы. Аллах Тааланы дагы терең таанып үйрөнгөн аракет кылайлы. Пайгамбардын сүннөтүнө бекем бололу. Мына ошондо биз акыркы жан берип аткан кезде сөзүбүз мына ушул шахадат келмеси менен чыга турган болсо, Аллах Таала бул адамдарды кыямат күнүндө дозок отун көрбөйт деп да бизге убада берет. Андан кийинки урматтуу мусулман бир тууганым, 22-чи амал бул дозоктон коргоо тиленип Аллах Тааладан дуа кылыштык, жана бейишти сурап дуа кылыштык. Бул дагы кыямат күнүндө Сирот көпүрөсүнөн эсен аман өтүп алууга чоң жардам берет. Анас ибн Малик деген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен салаллаху джанната саласа марратин қалатил джанна Аллахумма адхилхул джанна." Кимдегим Аллах Тааладан 3 рет кайра кайталап, Аллах мага бейишти бергениң, мага бейиш насип кылдың деп сурай турган болсо, бейиш Аллах Таалага кайра дуа кылат дейт. Аллахым ушул пендеңди бейишке киргиз деп дуа кылат дейт. Ал эми ким мен истажаран минан нар саласа марратин қалатин нар Аллахумма ажируху минан нар. Ким Аллах Таалага 3 рет кайрылып, Аллахым мени дозок отунан сакта, Аллахым мени дозок отунан сакта, Аллахым мени дозок отунан сакта деп дуа кыла турган болсо, дозок Аллах Таалага кайрылып, Аллахым бул пендеңди менден сактап кой деп дуа кылат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ар бир дуабызда Аллах Тааладан дозок отунан коргоо тиленишибиз керек. Аллах Тааладан көп бейишти сурашыбыз керек. Өзгөчө дуа кабыл боло турган орундарда, өзгөчө дуа кабыл болуучу убакыттарда, жана дуасы кабыл боло турган адамдардан биз Аллах Тааладан бейишти сурап бер деп, Аллах Тааладан мен дозоктон коргоосун сурап бер деп дуасын алып калышыбыз керек. Жана ошондой эле дагы ыйык Мекке жерине бара турган болсок, Кабанын астына бара турган болсок, мында дагы биз Аллах Тааладан бейишти сурап, дозоктон коргоо суранып калышыбыз керек. Аллах Таала ошол дуаны кабыл кыла турган өзгөчө убакыттар бар. Мына ушул убакыттарда биз Аллах Тааладан көп бейишти сурап, көп дозок отунан өзүбүздү коргоону сурашыбыз керек. Ким бейишке жеткен болсо, дозоктон кутулган болсо, бул өтө бир улуу жеңишке жетти. Өтө бир чоң сыйлыкка ээ болду. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз дуа кылган кезде Аллахым мага бейишти бергениң, мен дозоктон коргоп коюуң деп көп дуа кылышыбыз керек. Ал эми ким 3 рет дуа кыла турган болсо, бейиш Аллах Таалага кайрылат. Бул адамды киргиз деп, ал эми дозок айтат экен, Аллахым бул адам менен сактап кой деп. Ошондуктан биз дуада жалкоолук кылбашыбыз керек. Жана дуа кылган кезибизде бир эле өзүбүз үчүн эмес, өзүбүздүн үй бүлөбүз үчүн, өзүбүздүн туугандарыбыз үчүн, өзүбүздүн ата-энебиз үчүн, өзүбүздүн устаздарыбызга, жакынкы досторубузга дагы мына ушул өзүбүздүн сүйгөн пенделерибиздин баарына бейишти сурап, аларды Аллах Таала дозоктон коргоосун тиленип дуа кылышыбыз керек. Мына ушул менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.